550 окуучуну окутуу бул жеңил эмес. Үмүт кылабыз 5-6 окуучу жок дегенде алтын сертификат алыш керек. Буйруса. 2019-2020 жылдары Примов фондунун каржылоосу менен 67 окуучу даярдоодон өткөн. Быйылкы жылы 130 бала билим алып жатса, алдыда дагы окуучулардын санын 300гө жеткирүү планы бар. Жаш кадрлар айдасыздар, башка жактарга Мындай саамалыкты салтка айланткан Улан Примов быйылкы жылдагы тестирлөөгө даярданып жаткан окуучулар менен жолугушуп, ар кыл темада пикир алмашып, белектерди тапшырды. Ошол нерсе сиздердин жашооңуздарга, сиздердин келечекте жогорку билим алышыңыздарга, жумушуңуздарга бир пайдасы тиет деген чоң үмүттөмүн. Жогорку билимдүү болуп, жакшы ардактуу кесиптердин ээлери болуп, келечекте биздин Кыргыз мамлекетибиздин келечегин аныктаган улан кыздар болуңуздар. Аймончок Бакытбек кызы Карагулжа районунун алыскы Алайкуу айыл аймагынан келген. Бул рекорд окуу борборунун баштагы чыгарган бүтүрүүчүлөрүнүн арасында дагы жакшы ийгиликтерди багындыргандар абдан көп. Ошол себептен ушул жерде окуп жатам жана өзүмдүн тандап жаткан багытым IT тармагы. Жалгыз гана мектеп борбор. Ал эми Жогорку кеңештин депутаты Улан Примов түйшүгү түмөн мугалимдерди да эсинен чыгарган жок. Жакында эле Примов кайрымдуулук фондунун колдоосу менен рекорд билим берүү уюму уюштурган мугалим долбоору 2 сынагы жыйынтыкталды. Мугалимдерге дем берүү, ал аркылуу билим берүүнүн сапатын жакшыртуу максатында уюштурулган долбоорго Алай, Чоң Алай районундагы мугалимдер катышып, мыкты мугалим, мыкты директор, мыкты жаш мугалим, мыкты мектеп наамдары үчүн конкурска катышышкан. Биз ишенебиз, ар бир мугалим, ар бир агартуучу мындай сыйлыктарга татыктуу. Бирок конкурс болгондон кийин конкурста бир жеңүүчү аныкталыш керек. Мугалим долбоору билим берүү тармагында 2 жылдан бери активдүү иштеп келе аткан долбоор. Аны демилгедеген эл өкүлү Улан Примов иш-чарага өзү катышып, куттуктоо сөзү менен биргеле баш байгеге ээ болгон Жаңалай айыл аймагындагы Самат Ашимов мектебине темир тулпардын ачкычын тапшырды. Алай, Чоң Алай жана Карагулжа райондорунун билим берүү тармагында мындан ары дагы өзүнүн салымын кошуп, ушул долбоорду призовой фондундагы мугалимдерге усулдук иштерди, ОРТга окуучуларыбызды даярдоодагы бир топ чоң аракеттерди көрөбүз деп мен сиздерди ишендирип кете алам. Албетте номери 42-чи Самат Ашимов атындагы мектептин жамааты үчүн баш байгеге жетишүү оңойго турган жок. Билим берүүнүн сапатын жакшыртуу багытындагы аракеттер конкурстун бардык талаптарын аткаруу өз натыйжасын берди. Мисалы мен лично өзүм үйдү унутуп эле койгом. Үйгө кеч барам, эртең менен келем. Ошону менен бирге мени колдоп жүргөн менин жалпы жамаатымдагы тынымсыз аракет, тынымсыз эмгек, тынымсыз окуу, ушулардын бардыгынын негизинде биз ийгиликке жетиштик деп. Жеңүүчүлөргө компьютерлер, ноутбуктар, принтерлер, үй тиричилик техникалары, ысык көлгө жолдомолор, окуу куралдары ыйгарылды. Долбоордун демилгечиси, Жогорку кеңештин депутаты Улан Примов өз сөзүндө бул долбоор кийинки жылы да уланарын, ага Карагулжа районунун билим берүү тармагы да кошулаарын билдирди. Ал эми баш байгеге Ош шаарынан Батир, 2-нчи орунга автоунаа, 3-нчү орунга интерактивдүү доска жана башка баалуу белектер ыйгарыларын кошумчалады.